Саламатсыздар, урматтуу УТРК Ош телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Аброй программасы башталды. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Программабызга сыйлуу, урматтуу, абройлуу, үлгүлүү инсан келип төрүбүздөн орун алды. Тааныштырсам анда эмесе. Боронбаев Мирлан Искакович, Ош облустук сотунун төрагасы, үлгүлүү, жогоруда айткандай абройлуу инсан. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Абдан, чоң рахмат. Анткени ден соолук болгондон кийин баардык жумуш болот да. Ден соолук жайында болбосо, маанай да жок болот. Албетте, туура айтасыз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык агай. Алгач сиздердин жумушуңуздар көп билебиз, ошого карабастан агай менен биз 2 жума мурда такташып, сүйлөшүп, мына бүгүнкү күнгө буйруптур. Аман эсен сиз менен маңдай теске отурганыма ыраазымын агай. Эми программанын аты Аброй, өзүңүз билип турсаңыз керек. Демек, программага абройлуу инсандарды чакырабыз. Сиздердин басып өткөн жолуңуздарды бүгүнкү күнгө чейин кандай сабырдуулук менен мына ушундай инсанга, үлгүлүү инсанга айланып, коомдорду бар адам болуп отурасыздар. Биздин кийинки муунга, келечек муунга сиз шыктандыруу үчүн аларды эркин маек уюштурганбыз. Демек, бүгүнкү эфир сиз үчүн арналат. 40 мүнөт УТРК Ош телеканалы сиз үчүн убактысын бөлдү. Чоң рахмат, жакшы болот. Анда эмесе мен программанын башында эле агай ар бир конокту айтып келем. Адам жаш өткөн сайын, жыл өткөн сайын жашы жогоруласа дагы, бирок балалык сезим ар дайым жүрөктө жашайт да. Адам 7 жашка чейин кайсыл жерде чоңойсо, ошол жерде сагынат экен. Ошол кезде, ошол убакытты сагынат экен. Эң негизгиси эле мен сиздин балалыгыңызга кайткым келет агай. Балалык бактылуу күндөргө, анан мына ушундай инсанды бакыйтып, бир облустун төрагасы болуп отурганга, албетте ата-эненин тарбиясы, алардын жакшы сөзү, анан сизге жумшаган эмгеги. Ошондуктан мен сиздин алгач эле балалыгыңыз, анан ата-энеңиз жөнүндө сурагым келет. Чоң рахмат. Сиз чын айткандай, ошо балалык кезде азыр эстеп кеттим бир саамда. Мен өзүм Талас облусунун кулуну болом. Бишкек шаарында төрөлгөнүм менен балалык кезим Талас облусунун Кара Бура районунда, бул азыркы Айтматов районунда өттү. Мен 2 буртагымын, эжем, анан кичүүсү мен. Апам бизди жалгыз өстүрдү. Ошо балалык кезим, чунак кезим, оюнчук кезим бүт ошол жерде өттү. Азыр мынакей айтсаңыз, ушунун баарын эстеп сүйүнүп отурам. Апаңыз өзү жалгыз экөөңүздөрдү чоңойтtu. Аталардын ата болду, апалардын апа болуп, эмгекти жумшап. Айтпаңыз, жашоо шарты ошондой экен. Атабыз эми ал өзүнчө башка үй бүлө куруп кеткенден, апабыз кайра турмушка чыкпай, ошо ата эшикке чыкса ата болуп, үйгө кирсе апа болуп, мынакей бизди өзү тарбиялап, ушу эрежеге жеткизген киши, мээнеттин баардыгы ошол кишиде. Азырда кино көрүп атпайбызбы, бейиш эненин таманына деп. Мынакей ошону мен да бир сизге да жеткизип кетейин. Ошо бейиш менин апамдын таманында мен жеткизген эң мыкты адам, эң менин ту туткан кишим ушу менин апам. Ушул даражага мен ошол кишиге ыраазымын. Апаңыз азыр канча жашта? Апам азыр 74-кө чыкты, буюлса күзүндө 75-ке чыгат. Учурдагы сиз мененби апаңыз? Учурда ал киши бул жакта болуп, анан кызына да барат. Ал киши билесиз да, катайганда ошо бүт балдарын тең көрөт экен. Кызына барат, бул жакта биз менен болот, небере жыттап. Анан кичимекенге ушу Таласка барып, азыркы күндө ошол жакта жүрөт. Азыр эже сиңдиси бар, бүт туугандары бар, ал жакта да карайт экен. Апаңыз Талас облусунда? Азыркы күндө Таласта жүрөт, бир 2 ай болду. Өзү жери Талас облусунда? Жери Таластан. Ошко келгенде өзүн ыңгайсыз сезбейт, анткени жаш өткөндө бир аз өзүнүн мекеним, жерим деп калат. Жок, андай эмес. Негизи Ордолу Ош бул кайсы гана биздин инсан болбосун, бул биздин мекенибиз. Апабыз бул жака да ошо келип, сүйүнүп, мынакей Сулайман тоого барып, зыярат кылып дегендей, мынакей Ак Буранын жээгинде парктап, мынакей базып, аябай сүйүндү. Кышы менен жанымда болду, жаңы жылды ушул жерден тостук үй бүлө менен. Анан күн жылыганда азыр кайра кичимекенде азыр эже сиңдисине кетти. Жакшы. Сонун. Анан мектепти кайсыл жылы бүттүңүз? Анан окуучулук кез үлгүлүү окуучулардын, классташтардын катарын толуктай билебиз? Албетте. Сиз айтып кеткендей, ушул даражага ошол мектептен башталат да, негизгиси.
абыройымды жакшынан сакта дегендей. Мен 82-жылы ошол Кара Бура районунда Үч Булак айылында 0 класска барып, анан 2-класста ошол Кара Бура районунда Кызыл Адыр айылында Ленин орто мектеби деген бар. Азыр Орозбеков болуп калды. Ошол жерде 2-класста улантып, ошол жерде 11-класста бүттүм. Классташтарды ошол жерден күттүм. Комсорг болдум, спорт комитетте жетектедим. Мектепте алдыңкыларым болуп, ырдап, бийлеп, ушул филармонияга чейин барып бийлеп келген күндө да болгон. Азыркы мынакей классташтарым мектепте бүткөнүбүзгө 33 жыл болгон экен, 50гө чыгышып, 50 жашын беришип атат. Демек, быйылкы жылы сиз 50дөсүз. 50 жаш. Да, 50 жаш. 50 жаштан кийин өзү жашоо башталат да. Айтпаңыз, экинчи тепкич 50 жаштан окшойт. Жакшы. Сонун. Окуу жайга кайсыл шаарга тапшырдыңыз? Жогорку окуу жайга. Ошол мектепте игиликтүү аяктап, окуу жайды өтө албай калып, ал жылы анан кийин как раз 91-жыл болуп калып, Союз развал болду, путч болду. Ал жылы мен армияга кеттим. 91-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгү өзүнчө республика болгондон кийин акыркы ушу 2 жыл армияда болдум. Армиядан кийин келгенден кийин ал убакта жогорку билим деле талап кылынбачу. Мен биринчи эмгек жолумду ошо Кара Бура районун соту, ошол эле Талас областында Кара Бура район сотунда. Ошол жерде баштап, анан кийин заочно окуп бүтүрдүм да. 1994-жылы кызматка кириптирмин, 97-жылы окууга тапшырдым 3 жылдан кийин. Демек, армиядан кийин эле жумушка орношуп калдыңыз. Баягы көнүп калган жаныбыз Союздун тарбиясы менен ошол эле Октябрёнок, Пионер, силер көрүп калдыңарбы? Комсомол болуп ошол партияга жетпей калдык. Ошо бүт ступенькалардын баарын жетиштик да. Анан көнүп калган жаныбыз, анан армиядан кийин эле кызматка кирип калып, анан заочно бүтүрдүк. Ал кесипти да атайын мындай тандаган эмесмин. Жашоонун шарттары менен кирип калдым да, сот системасына. Мен атайын сот болом, юрист болом дегенде ниет жок болчу. Мен баягы жаш балдар айткандай космонавт болгум келчү, врач болгум келчү, спортсмен болгум келчү. Анткени өзүм футбол менен, волейбол менен аябай кызыгам. Бирок ошол моментте ошо жашоо шарттары менен сотко кирип калып, анан ошол профессия, ошол кесип меники экенин ошол жерден билдим да. Демек, кесип сизди тандады десек да болот, Туура айтасыз, ошол кесип мени тандаса керек да. Анан болгон сүйүмдү мынакей артып, дарак бижиден көрөт дегендей бүгүнкү күнгө чейин ушул кесипти аркалап келем. Өкүнбөдүңүзбү анан? Эч качан. Эми оңой жумуш эмес, Адамдардын тагдырын чечесиздер. Отуруп алып канчалаган адамдар келет, жакшысы дагы, мүнөзү ар кандай адамдар келет, отуруп алып. Пендебиз да, бирок биздин жүрөгүбүз назик болот да. Албетте. Кандай гана жумуш болбосун кечиргибиз келет, да? Туура. Анан ошол учурларда кандай абалда болосуз? Биздин кызматчы айтып кеткендей, чын эле адамдын тагдыры. Ар бир чечимди чыгаруу бул адамдын тагдыры. Адамдын тагдыры менен ойногуш керек. Анан ушул тагдырды чечеде биз ички ынаны менен чечебиз да, ушул мыйзам менен, кодекстер менен ички ынаны менен деген бизде мыйзамда белгилеп калган. Анан чечимди кабыл алганда өзүбүздөн өткүзөбүз. Буну орундоосо меники кандай болмок эле? А мен кандай болмок эле? Кандай шартта буга барып калды? Деп ошонун баардыгын өзүң аркылуу өткүзгөндөн кийин фильтрлеп туруп, анан кийин чечимге чыгабыз да. Оңой эмес. Сотко келген эки тараптын бирөөгө обязательно нааразы болуп кетет. Эки тарап эч качан чындык болбойт деп утпайт. Бир тарабы албетте нааразы болуп кетет. Бирок ошого карабастан ушундай кесип тандагандан кийин мен ойлойм, ошо кесипти аркалап туура чечимдер чыгарганга ошо Кудайдын атынан да мынакей жакшы Кудай деп алдында эстеп жүрүш керек. Мыйзам ошо адилеттүүлүктү издеп жүрүш керек. Мыйзамдыкты тутуш керек да. 29 жыл болду, агай? Сиздин эмгек стажыңыздан жалпы 30 жыл болот буюрса. Быйыл. Да. Эми Ош облусуга келип калганыңызды сүйлөшөлү. Кандай болуп келип калдыңыз? Анан келген учурда эми бардык эле облус менин өлкөм дейбиз, бирок ар бир облустун өзүнчө бир каада салттары башка болот, Кайсыл жерге барышты, кандай тамактанышты, анан кандай мамиле кылышты, бир аз тартынасыз, анан кандай болду? Ош облусунун эли кандай тосуп алды? Рахмат, жакшы суроо болду. Мен ушу Ош облусуна келем деп учуктасам түшүмө кирген эмес. Мен ушу Таласта эле иштеп жүрүп аткам. Анан президенттин азыркы Садыр Жапаровдун
жүргүзгөн саясаты менен ушу ротациялар баардыгы тамырлашып кетиптир, баарын жекжат болуп кеткен экен, баарын бири-бири таанып калыптыр деп анан мынакей жер-жерге түндүктө түштүккө, түштүктө түндүккө которгон ротация болот сот системасында. Азыр Ош облусунда 99% соттор ошту. Бул жакта иштегендер түндүккө кетишти. Түндүктүн ошол эле Талас, Чүй, Нарын, Бишкектин кызматчылары бул жака келип, азыркы күндө элге болгон кызматыбызды ушул жактан көрсөтүп атабыз. Ордолу Ош жергесинде. Анан сиз айтып кеткендей чын эле Таластын эли кичине кырсыраак болот, билесиздер. Түз айтып эле, бетке айтып эле, тарс болуп эле, чагалган болуп эле чыгып кетишет. Ошко келип мен сүйүнүп атам, меймандос, жумшак, көңүлүңдү оорутпаган жакшы жарандар экен. Көзүмө көп жакшы жактарын алдым да. Сүйүнүп атам. Ордолу Ош деп бекерден айтылбаптыр. Дос таптыңыз, тууган таптыңыз, Оштон? Албетте. Бул жерден ошол жакшы саналаш достор бар экен. Биздин ошол эле коллективдин арасында жакшы кыздар, балдарыбыз бар. Аларды спорт жагынан мынакей көтөрүп өгүтүп атабыз. Күнүмкү жумушта эс алуу күндөрү мынакей жакшы субботникке чыксак деле мынакей жакшы иш алышып баргандарыбыз жакшы да. Ошол учурда сырттан келген, башка Чүйдөн, Бишкектен келгенде коллегалар менен таанышып, мага да чоң пайдасы тийип атат да. Бул жагынан баягы обмен опытами деп коет го. Ошол менен мынакей жакшы самалыктар болуп кетти да бул жагынан. Анан Ош облусунун кайсыл айылдарына бардыңыз, кайсыл айыл өкмөттөрүнө, райондорго кыдырдыңыз? Мен келгенде эле Ош облусунун бүт райондоруна кыдырып чыктым. Чоң Алайдан баш болуп, ал жака уже 2-3 жолу барып келдим. Алай, Чоң Алай, Каракулжа, Өзгөн, Баймабай каттап турам. Арабан, Ноокат, Кара Суу го жаныбызда. Бул жерге Баймабай каттап, эмне үчүн каттаган себептери ошол кызматкерлер менен таанышып, президенттин талаптарын коюп, түз иштеп, так иштегендердин баардыгын коюп атабыз. Андан тышкары бизде азыр жакшы самалыктар, мынакей кечээ жакында эле Алайга жаңы мекеме, жаңы имарат курдук да. Ошол жаңы имаратка ал жака ачылышы болду. Биздин жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамович Базарбеков өзү катышып, Ош облус сотунун ыйгарымдуу укуктуу президентинин Элчебек Мыржадыевич өзү катышты, губернатор, акимдер болду, жетекчилер болду. Азыркы күндө Кара Сууда да жаңы мынакей имараттар курулуп атат. Биз мынакей Ошто жакында Адилет үйү деп коет. Бизде сот тутумунда Ысык көлдө анан Жалал Абадта ачылды. Азыр мынакей Ошто ачылганы турат. Эсиңизде болсо керек, эски мэриянын зданиясы бар го, имарат ошол жерде азыр сот тутумуна берилген. Ошол жерде областтык сот, шаардык сот жана административдик сот, 3 сот бир жерде болот. Ушул самалыктар көп жүрүп атат ошол сот тутумунда да азыр. Ошон үчүн мен Баймабай каттап турушум керек, барып турушум керек. Бир жагынан ошо имарат маселеси, кышкыга даярдык кандай болуп атат, аппараттардын жүргөн турганы, баскан турганы, ошол эле соттордун этикасын сактоо, ошонун баардыгы биздин моюнда. Чоң Алайда имарат ачылды дедиңиз, Буга чейин? Алайда. Анткени Чоң Алайда 2018-жылы жаңы имарат курулду. Да, ал жерде курулган, да. Сонун. Каракулжанын имараты кандай болуп атат? Каракулжанын аябагандай шарты жок бир имаратта турушчу эле. Ошол имаратта дагы эле туруп атат. Бирок оңдоп түзөө боюнча азыр проекттер түзүлгөн. Буюрса алчакта да капиталдык ремонттон өтөт. Анан азыр буюрса жакшы иштер болуп атыптыр, имарат, кызматкерлердин шартын түзүү боюнча. Ошол эле мезгилде талаптарды кандай коюп атасыз? Мыйзамдуулукту бекем сактап атышабы? Же бир аз болсо дагы пендечилик болуп кетип атабы? Туура айтасыз, баягы адам болгондон кийин баягы человеческий фактор деп коет го, пендечиликтер болуп турат. Бирок ошону алдын ала жанагы Баймабай каттагандын себебинен ошонун баарын жойсо болот да. Тизгинин тартып туруш керек. Карагыла, түздөнгүлө депчи. Эгерде калтырып койсок өзү менен өзү, анда албетте жанагындай терс көрүнүштөр жүрө берет. Адам болгон жерде, иштеген жерде, иш жерде кемчилик болот. Адам болгон жерде да ушундай бир кичине бузуктар болот да, но тем не менее ошонун баарын оңдоп түздөгөнгө аракет жасап атабыз. 2 жылдан бери кандай болду? Кадрлык алмашуулар болдубу, жүрдүбү? Бир аз болсо дагы тартип келдиби дегеним? Тартип жакшы. Тартип жагынан эмне үчүн тартипти айтып атам? Анткени биздин азыр Кыргыз Республикасы боюнча Ош облусунда соттун кароо сапаты жакшы. Эң алдыңкылардын бири. Бул жетекчилик жагынан көрсөтөт. Статистика. Бул аябай
жана деп коет го упрямая вещь. Ал жерден көрүнүп атат, что келген соттор өзүнүн ишин так аткарып атат. Анан бул жалгыз эле соттордун иши эмес, бул ушу иштеп аткан ушул местный биздин балдардын, кыздардын аппараттын кызматы. Ошолор өз убагында так иштешип, өз убагында каттарды жөнөтүп, тараптарды чакырып, сот процессин уюштурган үчүн мынакей жакшы. Бул деген тартип. Бир топ эле оңолуп жакшы болуп калды азыр. Кадрдык алмашуулар болду? Кадрдык алмашуулар жок, баягы соттор келгенден кийин бизди 5 жылга бекиткен. Соттор ал соответственно угушпайт, но аппарат ичинде келип кетүү болуп турат. Чоң ойлор болуп турат. Биздин ошо аппараттар азыр мурда катчы иш алып барчу болсо, катчы болуп атат. Катчы болсо, судьянын жардамчысы болуп атат. Судьянын жардамчылары ошо сот болгондор бар. Же болбосо башка бир тармакка, прокуратура тармак кеткендер бар. Жакшы. Анан ротация жүргөндө негизи чындап айтканда жакшы жакка өзгөрүшүн, тууган урукту жоюлуу, кудасы өктү жоюлуу деп жакшы пландалганда ошол нерселер болбой атабы? Анткени чалуулар болуп турса керек сөзсүз түрдө, Негизи досумун досу болом деген сыяктуу, бул Кыргызда болгон нерсе, болуп аткан нерсе, боло бере турган нерсе. Бирок туура бийди тууган жок, тууганды бийди ыйман жок деген жакшы биздин кыргыздын эзиттен келген макалыбыз бар. Ошонун баардыгын суранычты мыйзам чегинде карап чечип койсо болот. Анан эгерде ушул кыйбас киши суранды эле деп туруп мыйзамды бузулуп бара турган болсо, анда ал иши алыска барбайт, алып тура эместен мыйзамга да жооп бербейт. Ошон үчүн менин жанымда азыр иштеп аткан кесиптештерим андайга барбаган, мен көзүм жетип турат азыр. Анан кылмыштарды карап атканда дагы ошондой учурлар катталып калабы? Алдыңызга келип, же болбосо райондогу, айыл өкмөттөгү ушундай кандайдыр бир учурларды жакшы жакка чечип бербейсиңби деп алдыңызга киргендер болуп турабы? Албетте. Мисалы ошол эле учурда мынакей келип, тааныбаган жерге эле келдим, иштеп берем деген ойдон да алыс болуш керек, потому что ушул жерге ошо пенде келет. Ата-энеси келет, бир туугандары келет. Балам ушундай болуп калды эле, ооба болуп калды, эми ушунун бир жазасын жеңилтип берсеңер экен, актап берсеңер экен дегенде бар, куткарып берсеңер экен дегенде бар. Жазык боюнча, бирок анын баардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек. Бар, ансыз болбойт, келет, мен жетекчи катарларды кабыл кылам. Апасы бир нече жолу келгендер бар. Ошо айтсаңыз экен деп. Мен ишти өзүм көп карабайм, анткени мен керек убакта карайм да, мыйзам ошентип жазылган. Бизде 3 коллегия бар, ошо жарандык боюнча, кылмыш иштери боюнча, анан административдик. Анан ушу сотторуңузга айтсаңыз экен, ушу жардам берсеңиз экен деп, мен аларга тапшырма бере албайм. Ошондой эле айтам да, бул сотко бул ишти монтип чечкиле, монтип карагыла, апасы келиптир же бир тууганы келиптир деп андай сөздөрдөн алыс болушум керек. Аларга эле түшүндүрүп айтам. Ошого рахмат, түшүнүп кетип аткандарына. Бирок мыйзам чегинде мен ошол айтып кетпедимби? Эгерде адилеттүү чечим чыгарсаңыз, эч ким нааразы болбойт. Ошол эле кылмышкерге да өтө аша чаап да бербеш керек. Анын өзүнүн жеңилдетүүчү, оордоочу жагдайлары бар. Ошо менен берсеңиз, ал деле рахматын айтып кетет. Ооба, күнөөлүгү кылган, сезип атат, бирок жазасы туура болду. Жакшы. Сонун. Пландарды кандай койдуңуздар эми? Эмнелерди өзгөртсөк дагы, алдыда кандай жакшы жумуштар бар? Бизде ошо сиздерге да айтып кетейин, журтка да айтып кетейин. Бизде 3 этап болуп атат сот системасында. Мынакей биринчиси ошо соттордун айлык акысын көтөрүү, экинчиси мынакей ротация маселеси өттү. Азыр 3-үчү этапка келдик, бул сандан сапатка өтүү. Иштерди кароонун сапатын күчөтүү. Мурда эгерде бузулуп же бир ошол бир единый практика жок болуп турган болсо, азыр бир практика түшүп туруп, ушу сапатына азыр жетекчиликтен да уже көзөмөл катуу. Ошон үчүн бүт сот системасы ошол болсо эле гана эмес, бүт республика боюнча ошондой талап коюлган, сандан сапат көтөрүп атабыз азыр. Бул иш боюнча, анан жана имараттар боюнча айтып кеттик го, ал жагында да көп ойлор бар. Ушул эмне үчүн 3 сот бир жерде жайгашсын деп айтып атабыз. Элдин ар бир жакка чуркабагандай болуп туруп, бир жерден эле чечип алганы жакшы. Ошол эле шаардык сот менен административдик сот бул биринчи инстанциядагы сот деп айтылат. Областык сот экинчи инстанция. Ошол эле киши эртең ошол зданияны издеп башка жакка барбай эле ошол жерден эле чечкенди кайра экинчи ошол жерден кайра чечсе болот. Ошол эле бул бизге бир жагынан плюс болгону, ошол иштерди жөнөтүүдө, корреспонденция жөнөтүүдө, кат кабар алмашуудо да ошол көп материалдык жактан да бизге жардам этет экен да.
элдерге да ошо удобный болот бул жагынан. Айрым учурда жумушу жок калганда учурлар болду беле. Жумуш иштебей, балким кызматтан түшүп деген сыяктуу. Ооба, сиз ошол бир жүрөктү өкөгөн бир маселени айтып койдуңуз. Мен жана айтып кетпедимби? Ошо армиядан келгенде сотто иштеп, катчыда эң баягы күлүмүнөн кирип, оту менен чыгып дегенде, бул ошо самый низы деп коет да, ошол катчы. Эң ылдый кызматтардын бири ошол катчы, сот отурумунун катчысы. Ошодон баштап бышып, анан сот аткаруучу болуп, анан департаментте баш кардис болуп, анан жетектеп иштеп келатканымда бир жетекчилер көрө албай, бирөөгө кызмат керек болуп, ылдый кызматка түшүрүүгө аракет кылган күндөр болгон. Анан ал команда менен иштегим келген жок. Мен жумуштан кетип калган күндөр болгон. Сиз ошону туура белгиледиңиз. 2009-жылы өз каалоом менен жумуштан кетип калгам. Бирок анан ошол учурда анда улуттук агентство болчу, коррупцияга каршы, Национальное агентство по предупреждению коррупции. Ошол жерде на общественном началах, коомдук башталышта айлык жок. Ошол жерде бир 9 ай иштеп бердим. Андан кийин ал жоюлуп кетти агенттик. Замандаш партиясынан чакырып калышты. Анда Өмүр Акынов Муктар болчу, ал киши өтүп кетти, рахматы. Ал жакка да ошо областык штабын кармап өзүмдүн жанамды коюп көрдүм. Андан кийин ал меники эмес экен. Бул жакта да көрдүм, партияны да көрдүм. Анан кайра сот системасына кайра кайтып келип, жаңы ошо 2010-жылы реформа болуп сот системасында. Ал убактагы президент Атамбаев сот болордун алдында 6 айлык окуудан өтүш керек деп туруп, соттордун окуу борбору бар. Ошол жерге ушундай талап коюлган болчу. Ошол жакка өтүп, анан 6 жыл ошол жерде окудум. Андан кийин мынакей Кудай буйруп, кайра сот системасына кайтып келип иштаткандагым. Жумуштан кеткен учурда достор кандай кабыл алды? Ошол жерде чоң мектеп болду мен үчүн. Чын эле ер жигитке канча сыноо болот экен. Ал жерде ушу жанында жүргөн бар эле дос эмес экен. Бирөө үзөңгүлөш, бирөө сапарлаш, бирөө ушундай илип жүргөн, ушу сен бийлигиң бар экен, жанында жүргөндөр болот экен, ошонун баардыгы эле өз ордун таап жок болуп кетишти. Ошол кишилер азыр алыстап калышты. Бир жагынан мага да чоң мектеп болуп, аларды жакынатпай койдум. Анткени уже бир сыноодон өткөндөн кийин алар өздөрү да билип калышты, азыр анчалык жакындабай калышты да. Ошол мага да бир жагынан стресска болду да. Жакшы болду бир жагынан. Демек, досторду иреттеп алыпсыз да. Жакшы болду. Ошол жагынан да жакшы болуп кетти да. Кийин кызматка отургандан кийин кайрадан чалуулар болуп, албетте. Чай ичпейлиби досум, сүйлөшпөйлүбү деген сыяктуу кайрылуулар болсо керек. Албетте. Кечиримдүү болдум, кечирдим, бирок баягында жүрөктү ачпайм. Пендечилик кылып кечирип кое бересиң, бирок мамиле уланбайт да. Албетте. Кызмат учурундагы ошол кезде кесиптештериңизчи? Азыркы күнгө чейин мисалы ошол Кара Бурада болобу, Таласта болобу, мен борбордук аппаратта иштеп келдим. Алар менен иштеген кесиптештер менен мамилем түз. Дагы эле кат кабарлашып турабыз. Кудайга шүгүр жакшы. Эми өзүңүздүн үй бүлөңүзгө бурсак, мен ар дайым эле айтып келем, өзү зыңкыйган мырзанын аркасында бир күчтүү айым жатат депчи. Күчтүү айым кайсы облустан, кандай таанышып калгансыздар, анан сүйүүдөн канча бала бар? Туура. Үйдүн ошол коломтонун отун өчүрбөгөн ошол сиздин жеңеңиз, менин жубайым аты Жупара. Өзү фармацевт. Ошол Таластын эле айымы кошуна районунан болот. Кошуна айылдын кызы дегендей. Бир уул, 3 кызым бар. Уулум азыркы күндө 20 жашта. Атасынын жолун жолдоп, ошо Бала Сагынын атындагы улуттук университетте юридикалык факультетте окуп атат. Экинчи кызым азыр абитуриент, буюрса мынакей врач болсомбу деп турат. Анан кийинки кызым 9 класс бул жерде ошол Ломоносов мектепте окуйт. Анан эң көкүрөк күчүгүм 6 жашта. Ошол менен антидепрессант деп коет. Жумуштан келген бүт нерсем баардыгын ошол көйгөй жактан кетет да. Экөөбүз паркка кыдырганда ошол эмнеке Наваи паркка барабыз, Үстүңкү парк кайсы эле, ошол жакка барып Токтогул паркында. Баймабай ошол жакта жүрөбүз. Кечке мал обязательно буран жээгинде кыдырабыз. Ошо жеңеңиз жанымда. Бүгүнкү күндө кесиби менен иштейт? Жок, азырынча жанымда. Кесиби Таласта калды да. Так жанымда. Жакшысын. Уулуңузга кесипти ким тандады? Чын эле жаштардын кесип тандоосу өтө оор экен. Көп нерсени сунуштап көрдүм. Мындан бири юрист болду, ошо жетиштүү оор экен. Сага ушул керекпи? Мамлекеттик кызматта рамкадан чыкпашың керек.
жакшы чоң машина мине албайсың, чоң үйдө жашай албайсың. Мүмкүн өзүң бир бизнеси бир жака экономистке кетпейсиңби, же программистке кетпейсиңби, же кандай десем, жок ата, мен ушул сизди көрүп атам, ушуга ыраазымын, мынакей даражаңызга деп азыр өзү бирден бир себепкер болду да барганда. Башканы карап көр деп канча айттым. Тем не менее азыр ошол артымда жолдоп келатат, Кудайга шүгүр, жакшы. Кызыңызга кесипти кандай тандап атасыздар? Кызына ошо апасы себепкер болсо керек. Ал да ошо фармацевт, медицина жактан да. Анан кийин биз айтып жүрөбүз. Бардыгыбыз эле юрист болбой, үйдө бири юрист болсо, бири экономист болсо, бири врач болсо кандай сонун болот эле деп. Анан возможно ошону бир колап чалып калса керек, анан өзүнүн желаниясы болсо керек. Азыр ошого аракет кылып атат. Ортун тапшырып койду. Азыр үйрөнүп отурат. Азыр эми буюрса күтөбүз, эми баары Кудайдан, анан өзүнүн кандай болот. Балаңыз 20 жашта болсо, сиз кеч үйлөндүңүзбү? Мен жана айтып калбадымбы, заочно окуп калдым деп. Ошол убакыттын баары ошого кетип, окууну бүтмөйүнчө мен да ошо үйлөнбөй жүрүп алдым. 29 жашымда үйлөндүм. 30 жашымда уулду болдум. Вот. Анан Кудайга шүгүр, мынакей мен үйлүүдө, ал 20да. Келинчегим өзүмөн 10 жаш кичүү. Вот, ошондой болуп калды. Сонун. Бактылуу болуңуздар, эң негизгиси үй бүлөдө тынчтык болсо, жумушта дагы негизи коллективге, башкаларга, сиздерге кайрылгандарга жакшы мамиле кыласыздар. Бул сонун нерсе. Үлгүлүү үй бүлөдөн бир үй бүлө мамлекет да, мамлекет бекем болсо, өзүң дагы өлкөңө жакшы салым кошосуң. Кызматкерлер ортосунда жетекчиге жаккан кызматкерлер, анан жакпаган кызматкерлер болот да. Анан жаккан сүйүктүү кесиптештериңиз, кызматкерлериңиз барбы? Вот бул жетекчинин эң бирден бирки жакшы сапаттарын бири да, бөлбөш керек. Жакшысы, жаманы деп. Бирок арасында более способный бар да, мынакей более подготовленный, потому что аларды биз көрөбүз, аларды чоңураак кызматтарга коюш керек да. Анан сен жакшысың, сен жамансың эмес. Наоборот, ошол кемип аткан нерсени бир кой айдап коет го, кой аксагы менен түгөл деп. Ошо аксактарды көтөрүп атабыз, чоңойтуп атабыз, возможность берип атабыз. Анан кийин көтөргөндө ал киши өзү эле бала билип калат, уровень кайерге чейин экен. Нар жак уже болбой калат да, ошон үчүн колдон келишинче жардамдын баарын берип атабыз. Анан бияка келгенде да ушундай жана кылдым балдар, кыздарга. Чоң мындай жакшы өйдө кызмат бошоп калса, кимди биринчи көтөрөбүз? Кимдер биринчи келдиңер? Анан по способности. Жөндөмүң кандай? Анан мен биринчи келдим эле деп туруп чоң көтөргөн болбойт, жөндөмүм жок болсо жок. Ошон үчүн баардыгыңыз көтөрүп койдум, баары сөйнүп отурушат. Бизде жаңы бир парашютмен келип эле бир орунга отуруп калгандар жок. Ошол иштеп, бышып, 2-3 жылдап ошол мисалы курьер деген кызмат бар. Ал жерде айлыгы 4000-5000 эле. Ал жерде ал жылдап иштеши мүмкүн да. Бирок с высшим образованием. Анан эмне үчүн аны көтөрбөш керек? Ал өзүн көрсөттү. Иштегиси келет. Анан ошол жигиттерди, кыздарды көтөрүп, азыр мынакей иштеп аткан кезде, анан Кудайга шүгүр бизде аппарат ошон үчүн идея бар да, мындай акыйкат бар. Алар билишет, что эртең жумушсуз калбайм, ордума бирөө келбейт, мен иштедим, аракетиме, жөндөмү жараша да көтөрүлөм деп туруп, булардын стимулу бар да. Кудайга шүгүр. Эфирдин башында айтпадым багай? Адам бир жогору тепкичке жетүү үчүн көптөгөн тепкичтерди басып чыгып, анан мына ушул деңгээлге жетет депчи. Сөз түрдө ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Биз келечек муунга бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы мына ушундай сабырдуулук кылсаң, анан жогорку тепкичке жетесиң деп шыктандырабыз дебедимби? Туура. Сиздин басып өткөн жолуңузда кандай кыйынчылыктар болду? Негизи телекөрүүчүлөргө айтып кетсеңиз, ошону кандай жеңдиңиз? Жумуштан кетүүдөн сырткары. Ар бир кызматтын өзүнүн жакшы жагы да бар, терс жагы да бар да. Мисалы, мен бардыгы ушул каражат маселесине келип такалат. Мен катчы болуп киргенде айлыгым 56 сом болчу, бул 94-жылы. Бир кап унга жетпечи. Ошо 56 сом менен апам экөөбүз эле, анда бойдок эжекебиз турмушка чыгып кеткен. Ошо менен жетпейт үйгө, апабыз да ошол моментте үйдө отуруп калды. Анан жумуштан чыкканга аргасыз болдум да, 2 жыл чыдадым. Жолдош балдар менен сыртка чыга албайсың, анткени ал жерде кол жазма менен кылчка элек протоколдор жазып, кийин уже азыр компьютер болуп калды. Ошо айлык акысынан 2 жыл чыдап уже болбой калып, чыгайын деген күндөр болду, аябай кыйналып. Анан кийин жок деп анан орун бошоп калып, сот аткарчу болдум.
Ал жерде 5 жыл деп, ал жерде да оор, чын эле сот каршысында жумуштары бар. Аласа береси, карыз кобушу, жана алимент төлөбөгөндөр канчасы бар. Баланы алып берүү, жулуп, мажбурлап үйүнөн чыгаруу маселеси бар. Ошол жумуштун издержкалары деп коет го, ошол жагы аябай көйгөйлүү болуп атты да. Жумушту таштап кеткенге таштап, бирок ошого чыдап иштеп, мынакей азыр үзүрүн көрүп атабыз да. Ошондо кыйын күндөр болуп, басынан ошо каражат маселесине такалды. Анын баягы жумуштун кыйынчылык күндөрү. Бирок аны жеңсе болот. Демек, психологический кыйынчылыкты жеңип, материальный кыйынчылыкты бир аз оор учурлар болуптур да. Өтө эле оор. Мынакей сотторго жакшы эми айлык эле мынакей көтөрүлдү. Мына 2 жылдан ашып калды. Жакшы аппаратка былтыр көтөрүлдү. Ага чейин алардын айлыгы бир 10 миңдин тегереги болчу. 11, 12. Азыр мынакей 30дун тегереги алып калды. Азыр аларга да стимул болуп калды жакшы. Вот келечекте алар да ошо кыйналып отурушкан. Сот болом деп 2-3 жылда, 5 жылда отургандар бар. Азыр мына айлыгы да көтөрүлүп, жакшы стимул болуп калды да. И соответственно алардын билими да жакшы, ишине караган көз карашы да жакшы. И ошого мынакей Кудайым өзү көзү түз, сот болгондор да бар жакшы. Ошол кыйынчылык учурда, каражат жетишпеген учурда бир аз ойлондуңузбу, башка эле бир кесипти тандасамбы же ошол мигрант болуп мен деле башкалар сыяктуу кетсемби чет өлкөгө? Болгон. Андай көп ойлор болду. Анткени сыртта иштеп келгендер машина алып эле, үйлүү болуп эле жатпады. Андай ойлор көп болду. Бирок ошонун баарын жеңип көнүп калган экенбиз. Ушу баягы государственник деп коет го, ошо биз мамлекетчил экенбиз. Ушу мамлекетке кызматыбызды мындай элге да, бул мамлекеттин кызматы элге болгон кызмат. Ошо элге деп жүрүп, мынакей Кудайга шүгүр. Азыр ушу мынакей үзүрүн көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр айтып берип атсаңыз, мен кадимкидей биз өзүбүздү биздин ошо телеканал жаатында, журналистика жаатында элестетип кетип атам да. Чынында ар бир адам өзүнүн жумушун сүйсө, каражат канча болбосун кете албайт да кайып. Ошо патриоттор эле калат да, ошо өзүнүн жанагысын сүйгөндө, кесибин сүйгөндөр эле калып иштеп атат да азыр. Айлыкты өзү айтып тургандай эле, туура. Айлык айдан айга зорго жеткиресиң. Айтпаңыз. Бирок чындап, чын дилден ошол өлкөгө салым кошуу, мен кылбасам ким кылат? Туура. Жумушун сүйгөндөрдү сыйлайм чындап. Ошол сабырдуулук менен жеңип, бүгүнкү күндө. Азыр мынакей заман оңолуп, бюджетте көбөйүп, ачлар көбөйүп калбады. Жакшы, буга чейин канча кыйналдык, ушунун баарын жеңдик, чын эле мындай. Өзүнүн кызматын сүйгөн патриоттор эле калып иштеп атабыз да, чын. Бардык эле көйгөй, жогоруда айткандай, бардык эле сиздер чечим чыгарып атканда эми көйгөй десек болот да, бирок ошол учурда мына 30 жыл аралыгында жүрөгүңүздү ойтуп бүгүнкү күнгө чейин унута албай жүргөн кайсы окуя болду, айтып бериңизчи. Андай негизи окуялар көп, баягы Библияны ажыраштырган окуялар бар. Менде бир окуя болду. Анда мен сот аткарышынын окуясы да, соттон чечим чыгып, ушу баласын апасын алып бериш керек болуп калды да. Бирок ал бала 5 жылдан бери ушу чоң апасы багып, атасы багып өсүрүп койгон экен, апасын тааныбай калыптыр. Бирок ошо 5 жылдан кийин келип, ушу мыйзам ошондой экен, апасын алып бергенде, ушу баланы чыркыратып алып бергенде, нары карап ыйлап, бири карап күлүп, соттун чечимин аткарганбыз да. Вот ошондой жаман иштер болот да. Демек, апасына жакшы үйрөнбөгөн экен да. Апасы эми баягы үй-бүлөлүк шартка байланыштуу апасы кандай болуп калды билбейм, бирок ошо апасын тааныбай калган балдардыкка ошо кайра апасын алып бериш, чыркыратып, бул өтө эле оор да. Негизгиси ушул үй-бүлө маселесин чечүү өтө эле оор. Кылмышкердики ал жеңил, кылмышын кылды, ал жазасын тартат. Но үй-бүлөлүк маселе, ким каршыбы, банкка каршысыңбы, чечим чыгат. Ошол эле административный иштер бар, айыл өкмөттөрдүн токтомдору боюнча. Ал да чечиле турган маселе. А ошо үй-бүлөлүк маселе эң оор да, ошо үй-бүлөнү чечиш өтө оор. Эки жашта ажыратыш өтө оор. Мен сиз ар бир сөзүңүздө ошону байкадым, чынында. Ага үчүн ушул нерсе оор экен, ар бир сөзүндө ажырашуу, маселен ажырашуу деген сыяктуу сөздөрдү кошуп аттыңыз да. Эми жумушуңузда ушундай ажырашуулар көп болгон учурда эми өзүңүздүн тууган уру, кошуна ушундай чайларда, бир кечелерде отурганда бир жакындарыңыздан, тааныштардан ажырашам десе, аябай каршы чыксаңыз керек, Албетте. Мен мындай болуп калды да, ошол как раз Таластан келгенде
өзүм кара буралыкмын, кара бурага ат командирован болуп 6 ай төрага болуп калдым ошо өзүм жашаган жерде, өзүм иштеген жерде. Анан бир классташым келип алыптыр, атасы менен келинди кетирип ажырашабыз депчи. Анан мен иштеп атканда ажыраштырбайм, өзүм майышымды кантип ажыраштырам? Ажыраштырбайм, мен жок, башка бирөө менен ажыраштырсаң кеткиле деп кетип жүргөм. 6 ай отурдум. Ошо менен ажырашкан жок. Кийин жашынакай эле кийин дагы төрөдө жашап атат. Ошондо да бир мындай күлкүлүү окуя болду да бир жагадан. Себепчи болупсуз да демек, Айтпаңыз, атасы менен келип алыптыр, ушу классташ бала. Кечирип кой дедим. Сенин таарынычыңарды билбейм, бирок мен аяш менен сени ажыраштырбайм. Мен жок, башка кол менен кылла дедим элем. Азыр жашап атат, азыр рахматын айтып атат керек болсо. Үйүнөн барып чай ичип аткам. Негизи өткөн жылдарга салыштырмалуу, мурдагы жылдарга салыштырмалуу ажырашуулар азайып атабы агай же тескерисинче көбөйүп атабы? Көбөйүп атат. Тескерисинче көп. Үй бүлөлүк зомбулук болуп атат азыр. Көбөйүп атат, к сожалению. Эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз ошого? Бул эми биз азайтсак болот. Бул эми ушул жаштарга болгондой жакшы тарбия жок болуп атат. Ата-эне жагынан, коом жагынан, чөйрө жагынан да тарбия керек да. Анан жеңил ойлук менен эле. Үй бүлүүгө даяр эмес демек, Албетте. Ооба. Болбогон нерсе үчүн ажырашып кетип атат да. Ошол үй бүлө деген бул мамлекеттен түтүлгөн жаназа эмеспи? Ошол нерсе бузулуп атат да. К сожалению, ошо ажырашуу көбөйүп атат. Буну ошол айыл өкмөттөр мененби, социалдык жана работниктерби, ушу мамлекет тарабынан да жакшы программалар иштелип чыгыш керекпи? Вот анан жаштарга ушунун баарын айтыш керек. Айтыш керек, жакшы идеология керек жаштарга. Антпесе жеңил ойлук менен эле көп үй бүлө болбогон жерден ажырашып атат. Ошо сиздер тараптан ошол айыл өкмөт, акимдер менен иштешүү болуп турабы? Түшүндүрүү иштери, Албетте. Аксакалдар соттор менен, ошол бизде медиация деген бир органдар бар, пробация деген органдар бар. Ошо медиация деген орган эки тараптарды жараштыруу маселелери бар да. Ошолор менен чогулуп өз ара иш чара кылабыз. Пробация жана коомдон обочулантпай соттолгон адамдар болот. Алар ушул пробация органдарына барат да, алар ушу үйдөн тарбияланат. Тиги жатак кабактарына барбай. Вот ошолор менен да иштер жүрүп, ресоциализация деп коет да, ошону кантип кайра коомго кирип кетиш керек, түз. Кайра кылмышка барбаа жолу бар. Вот ошолор менен, айыл өкмөттөр менен, в основном ошо кадастр маселеси, жанагы жерлерди туура эмес берип коюп, кайра жерлеринен ажырап, жарандар наразы болгон себептер бар. Ошо аларга ошол түшүндүрүү иштери ал жагынан өзүнчө кетет да. Бүт направление бар, специфика ошол жагы менен иштегенге аракет кылабыз. Ошол эле учурда окуучулар келет бизге, студенттер. Ачык эшиктер күндөрүн өткүзөбүз, кесип тандоо жагынан, жаштардын арасында кылмыштуулук, эртеги турмушка чыгуу, жанагындай рекетирство деген маселенин баарын көтөрүп, ушул биз жумуштан аракет кылабыз да, ошо окуучулар келишет, угушат. Анан ошо азырда айтып атабыз, выездной лекцияларга чоң аудиторияга туруп ал жака да ошол жарандык иштер боюнча болобу, же бир ошо ранний браки, например, же болбосо кылмыштуулук жаштар өспүрүмдөр арасында ошонун баарын да колго алып атабыз да, Кудайга шүгүр. Кызматта жүргөн адам кызматкерлерине сөзү чынында эле өтүмдүү болот. Анан бала тарбияга келгенде өзүңдүн балаңды тарбиялашоор деп да айтып калышат да. Анан уул балага кандай тарбия бериш керек эми? Сиз чындап айтып атасыз, жогоруда ажырашуулар көп депчи. Биздин телекөрүүчүлөргө да күмүш сырга болсун. Уул балага кандай тарбия бериш керек, анан кыз балага кандай тарбия бериш керек өзү? Негизи тарбия бул өзүңсүң. Өзүң кандай жүрсөң, кандай сүйлөсөң, кандай турсаң, мына тарбия ошол. Негизги тарбия. Турпатың менен, жасаган мамилең менен. Ошол. Уул балага ошол, сен эмгек болгон, адамга болгон мамилең, ошол сен жүргөнүң, басканың, кийингениң керек болсо, бирөөгө болгон мамилең, вот тарбия ошол. Анан соответственно кошумчалап надо оттачивать. Анан үй бүлөдө эгерде аял күйөө жакшы мамиледе болуп кылса, мынакей үй бүлөнүн тарбиясы ошол. Кызымга биздин үй бүлөдө андай болгон эмес деп күйөөсүнө акырат карабайт, ошо кыздарыңыз ошодон тарбиялат. Үй бүлөдө эгерде жубайың менен жакшы мамиледе болуп, бала чакага жакшы мамиле кыла турган болсоңуз, ошо кыздар эртең бир жака отурмозу ага жат көрүнөт, мындай болбойт го деп. Вот бүт тарбия ошо өзүңдөн, анан үй бүлөдөн. Ушуну бекемдесек, ошо адам өзүн тарбияласа, үй бүлөнү тарбияласа болду, ошодон эле негизгиси. Калганын өздөрү деле алып кетишет, Кудайга шүгүр. Өзүң аткарбай туруп, баладан талап кылбайсың демек, Бул эң туура эмес нерсе. Өзүң биринчи мисал болушуң керек экен. Албетте. Сонун.
теле көрүүчүлөргө чынында күмүш сырга болсо керек. Ар бир адам өзүн тарбиялап, ата-эне. Туура. Мына ошондуктан дагы апалар мектеби, анан аталар мектеби ачылып атса керек. Туура. Буга чейин үй бүлө эмне? Чынында биз аны моюнга эле алышыбыз керек. Жашың келди, турмушка чыгышың керек, жашың келди, үйлөнүшүң керек. Анан үй бүлө болуш керек, анан бала болуш керек деген гана максат менен кеткен. Азыр эми Кудайга шүгүр агай, Туура. Түшүнүп, окуп, алдыга жылуу болуп атат дегенибиз менен, бирок өзүңүз айткандай ажырашуулар дагы деле көбөйүп атат. Бул аябагандай өкүнүчтүү. Бул жана ошо үй бүлөдөн кээде азыр бөлүнүп кетип атпайбы? Кээделер бай үй бүлөлөр бар. Алар өзүнүн статусун өтө көтөрүп, теңсинбегендер болушу мүмкүн. Алардын соответственно балдары да ошондой кичине персеген болуп калышы мүмкүн. Бирөөнүн өзүн тең сезбей ушундай мамиле болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн үй бүлөдөн ушунун баарын бышырыш керек. Негизги Кыргызда илгери ушу боз үйдүн ичинде эле. Биз азыр балдарыбыз конок келсе, тиги комнатага чыгып тур, бул комнатага чыгып тур, мен конок күтөм деп отурасың. Илгери боз үйдүн ичинде конок келгенде ошол конок деп атканда башка бөлмө жок да, ошо бала көрчү кантип ошону күтүп атат, кантип сыйлап атат, эмне устукан берип атат, кандай чай берип атат, кымыз берип атабы, эмне жөнүндө сүйлөшүп атат. Ошол жерден эле баары быжып кайнап эле болуп калчу да. Само идеология, воспитание ошо бир үй бүлөдө да, ошол боз үй менен эле ошол жерден эле баары чечилип калчу. Аял кишиники өзүнчө бир жерде жашынакай бурчу бар, эркектики өзүнчө бир жерде, баланыкы бир жерде. Болду, конокту күтүү тартиби, адам менен сүйлөшүү тартиби ошол жерден болуп калчу. Ошон үчүн үй бүлөнү бекемдеш керек да. Ушу үй бүлө бекем болсо, мен ойлойм дагы тарбия да ошол жактан болот, мамлекет да ошол жерден бекемдейт. Ушул жагына көңүл буруш керек да. Эмнени үй бүлөдө сиздер эмнени такыр болбойт деп каршы чыгасыздар? Кандай сиздерде тартип бар? Маселен, ондо укташ керек, эртең туруш керек, көчөгө шамдан кийин чыкпаш керек деген ар кимдин үй бүлөсүнүн тартиби бар да. Сиздерде кандай тартиптер бар? Бизде калп айтмай тартип андай жок. Калп айтпаш керек. Бирөөнүн жаназасын жебеш керек, акысын жебеш керек. Өзүнүн жакшы мындай алып жүрүш керек да. Ошол анан кийин азыр баарысы эле телефон берип коет, ондо жат деген күндө деле жатпай эле сабак окуган күндөрү бар. Анан айда отуруп жаткызабыз 11-12-де. А так ошол калп айтпаш керек, чынчыл болуш керек, улууну урматтап, кичини узатташ керек, бирөөнүн акысын жебеш керек. Ушундай биздин азыркы тартибибиз ушундай. Үйдө кайсы тилге көбүрөөк басым жасайсыз? Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде сүйлөшөсүздөр. Ооба. Бирок ошого карабастан балдар орус мектептерде. Орус азыр дагы жакшы болуп калды, англисче болуп үйрөнүп калышты го кичине. Англис тилди үйрөнгөндөн кийин сүйлөшүп туруш керек. Аны унутуп койбош. Ошон үчүн кээде англисче сүйлөшүп бири-бирин жаңылып турушат да. Бир маселеде. А так орусчага көп эмес, эми орусчаны кээде сүйлөбөсө, в основном бизде кыргыз тилинде да, негизинен. Негизинен балдар эркин эле сүйлөшөт кыргыз тилинде. Анан мен атамын, мен апамын деп анан мындай урушпаш керек. Балдар менен дос болуш керек. Алардын эмес ички сырын кенен сурап, алар кенен айткыдай болуш керек, Да, мындай ачылыш керек. Окуганда өттү, бүгүн кандай барып келдиң, эмне жаңылык? Деп эле мындай дос болуш керек. Эмне маселе болуп атат деп элечи. Анан жок, мен атамын деп мындай карды көрсөтүп, же апасы деп мынтип отурган болбойт. Буну кыл, буну кылба дегенден да алыс болуш керек. Балага эркин кой бериш керек, ал эркин өсүш керек. Анын тандоосун, анын эркиндигин чектебеш керек да. Ал сенин кенен сүйлөш керек. Ал бирөкөй эгерде калып калса, эгерде атама айтпайм, апама айтпайм деп ал түшүнүп кетиши мүмкүн. Ал эгерде сени дос катары кабыл ала турган болсо, анда сен менен бөлүшүп, мондай болуп атат, тигиндей болуп атат деп бөлүшсө, ошол нерсени чечип койсо болот. Өзүнүн советиңде апасы курбу болуш керек, атасы как дос болуш керек да. Агай, өзүңүз байкасаңыз, мен сизге ар тараптан суроо бердим да. Сиз сонун жооп бердиңиз. Теле көрүүчүлөргө эмне үчүн бизде абройлуу деген адам ар жактан абройлуу болуш керек. Ошол эле мезгилде жумушунда, кызматкерлерге болгон мамилеси, балага тарбиясы, анан жубайына болгон мамилеси, жалпы эле кандай инсан. Мына ушуну биз теле көрүүчүлөргө сүрөттөп беребиз. Рахмат. Анан негизги менин баам, эми теле көрүүчүлөр дагы мага кошулса керек деген ойдомун. Чынында биз күткөндөй инсан болуп, бүгүнкү күндө сонун маек бердиңиз. Сизге ыраазычылык билгизем. Ар бир эле адамдын ошондой болот. Анан сырдашууну, ким менен көбүрөөк сырдашып, төкпөй чачпай баарын айтып бересиз. Анткени эркек адам баарын ичине жутат дейт. Аял адам биз ыйлап бакырып чыгарып алабыз.
сырлашкан адам деле аз негизи. Сырдаша албайм. Сырдашуу оор. Бир сырдуу экенсиз ага, эми биздин телекөрүүчүлөргө эфир аягында эмне дейсиз? Телекөрүүчүлөргө чын айтып кетелем, ар бириңер негизи ден соолукта болуп, анан жасап аткан ишиңерди сүйгүлө, кесибиңерди сүйгүлө, үй бүлөнү сүйгүлө, мекенди сүйгүлө. Ошондо гана кимдей жакшы позитив болот да, күнүгө гүлүп, жайнап жүрүш керек. Эртең менен кандай маанай менен турсаңар, күн да ошондой өтөт. Адамдарды сүйүш керек, жылмайып жүрүш керек. Анан эгерде чынында жагынакей жакшы абройлуу инсан деген передача экен, ошонун абройлуу болуш үчүн ушу дарак бир жерден көгөрөт дейт. Ошол колдон келсе бир жерден көгөрүп, ошол жерден майын чыгаргандай бир жакшы кызмат кылыш керек. Бизнесте болобу, жеке сектордо же болбосо мамлекеттик кызматта болобу, спортто болобу. Мен ошол жерден майын чыгарган иштеген, же болбосо багбан болобу. Ошону мен чакырып кетет элем да. Ошол бир баштаган ишиңерди таштабагыла, өтегине чыккыла, анан Кудайым берет буюрса. Рахмат. Анан мыйзамды бекем сакташыбыз керек, а? Албетте. Бул биздин милдет. Кылмыштуулук азайсын. Кылмыштуулук азайсын, жок болсун. Жок болсун, барып. Кылмыштуулук азайып, агайларга жумушта азыраак болсун, чарчабасын, Рахмат. Жакшы маанайда эле жүрө бериңиз, өзүңүз айткандай карыбаңыз. Буюрса мына Ош облусуна келгениңизге 2 жыл болуптур. Буюрса 3 жылдан кийин сиз менен эфир аркылуу амандашкым келет. Буюрса, Кудай кааласа. Мына ушундай иштерди жасалды, өзүң айткандай ушул имараттардын баары жаңыланды. Баягы Карагулжадагы имарат сонун болуп жаңыланып калды да. Өзүңүз катышып келесиз буюрса. Ошондой жакшы жаңылыктар болсун агай. Рахмат. Чынында ден соолугуңуз чың болсун. Рахмат дагы. Чоң рахмат сиздерге. Жакшы калыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жакшы маанайда биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар дейбиз. Эфирде Феруза Ашымбаева, ал эми камера сыртында Надырбек Боронбаев мырза сиздер үчүн кызмат кылдык. Аман болуңуздар.